Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу менин токтогук жердештерим, урматтуу өлкө башчы Садыр Жапаров жана генерал Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев. Менин атым Болотбек, фамилиям Дүйшүналиев. Буга чейин Токтогул шаардык кеңешинде депутат болдум. Андан кийин мынакей Эркин эл саясий партиясын алып чыгып, ал жакта кандидат болуп катталдым. Бүгүн биздин партия 3 мандат менен шаардык кеңешке кирип келди. Мен бул кайрылуум акыркы кайрылуу болуп калышы мүмкүн. Эртең бүрсү күнү Болотту камайбыз деп бир жоон топ турат. Мен өзүм анализимдин, иликтөөлөрүмдүн жыйынтыгы менен бардык маалыматтарды сиздерге берем. Мен сиздерге ишенич менен, мына мен коррупция менен күрөшүп жардам берем деген ниетим менен чын дилимден кызмат кылгам. Эл журт менин акыйкаттуулугумду жеткирип бериңиздер. Бул берене элдик берене. Бул массалык башаламандык козутту деген мага беренени коюп, мына мени мыйзамсыз камакка алышты. Мыйзамсыз камакка алганын өздөрү моюндап кайра чыгарышты. Мына мен сиздерге чоң далил боло алам. Урматтуу өлкө башчы, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге чоң көз үйкөп атат. Мына элди сиздерге каршы коюп атат. Тактап айтканда, Жалал-Абад областын ички иштер башкармалыгы Марлис Асанов, тергөө бөлүмүнүн областтык жетекчиси Канат Ишенбеков жана тергөө бөлүм башчысы Сулайманов Мурат мени түздөн түз бүгүн тергөөнүн жүрүшүнө, иштин жүрүшүнө бардыгына басым, кысым жасап мени каматкандын алдында турат. Катардагы тергөөчүлөргө мен учурдан ыраазычылык айтам, бирок аларды аябай кысым калып атышат. Менин далилдерим: 2 тергөөчү алмашты, мени камай албай. 3-чү тергөө тобун түзүштү. Мына мен айыбымды мыйзамсыз угузушту. 30 саат мени күбө катары мыйзамсыз кармашты. Шыбырашып, кыбырашып Болотту, мына экинчи тергөөчү Кудайбергенов деген тергөөчү болчу. Ал мени мындай камай албайм, сизди аралыкта эле сурайым деп мага жана кайра артка келип кетүү кагаз жазын берип, мен Жалал-Абад областтык ички иштер башкармалыгынан мына аттап чыгып кетип калган жеримен кайра чакырып, сен менен тиги жетекчи кеңешет экен деп кайра мени 30 саат кармашып, кыйналышып, араң камашты. Ушундай да мыйзам болобу? Соттук лингвистикалык экспертизанын 2 жолу чыгарышты. Мына бүгүн 3-чү чыгаруусун аракет кылып атышат, эми капкара кылып чыгарабыз деп аракет кылып атышат. Комплексни чыгарышты. Мына комиссиялык чыгарышты. Экөө тең менин пайдама чыгып калды. Бирок комиссиялыкты көрсөтпөстөн аны дайындап койдук деп мени 48 саатка мыйзамсыз камашты. Караңыздарчы, ушундай мен укук кордоочулардан кантип мен укугумду коргой алам? Ал жерде мага кызыктар жоон топ бар. Чыркыратып милициянын 100 жылдыгына мени мына белек кылышты. Шайлоодо талапкермин. Андай эмес, мен тескерисинче жардам берейин деген ниетим бар десем болбой, шайлооңда урганыбыз жок деп камап коюшту. Мага мындай мыйзамдардын бардык бөлүгүн бузушту. Менде бардык далилдер бар. Мен Кудай буйруса эртеңден баштап бардык далилдеримди келтирем. Урматтуу милиция кызматкерлери, урматтуу прокуратура, ген прокуратура жана мына областтагы прокуратура, урматтуу соттор, келиңиздерчи, жалпы бир өлкө үчүн кызмат кылайлычы. Мондай ууру кескиндерди, мыйзамсыз кылмыш иш козголуп, бирөөнүн буйругун аткарып, мына адамдын жашоосун эч киникиндей көрбөгөн адамдардын өзүн биз жоопко тартайлычы. Өлкө башчыга жардам берели ушинтип, мен камактан бир деле коркпойм мен. Бирок мен адилеттүүлүк үчүн мына элге жарыя кылып коюшум керек. Эл өзү мага жардам берип, бул элдик берене, бул менин беренем эмес. Мен коррупциялык иш кылган жокмун, мен урдаган жокмун, мен бирөөнү тоногон жокмун. Бул элдик берене. Мен элге кызмат кылдым деп депутат катары аракет кылып атсам, мен бүгүн куугунтукка алып атышат.
Мына сиздер адилеттүүлүктү жеткирип бериңиздер. Мына ушинтип биз баардыгыбыз жалпы мына өлкөбүзгө, кыргыз элине ушинтип жардам берели. Качанкыга чейин ушундай уруу кескин коррупционерлердин жеми болуп жүрөбүз биз? Мен камалып кетсем, мына чындык камалды деп билиңиздер. Мен эртеңден баштап ким экенин баардыгын ачык айтып, коркпостон маалыматты жеткирем. Урматтуу массалык маалымат каражаттары, сиздерден чоң сураныштар менен, мына чоң ишеничтер менен сиздерге да кайрылам. Биздин өлкө башчыга жеткирип бериңиздер. Эмне деген укук бузуулар болуп атат? Кандидат экениме карашкан жок. 30 саат кармаштым. Не деген бир адамдын укугу бар бул жерде? Же мыйзам жок, сен каалагандай камай үстесин, анда биз өлкөдөн чыгып кетейли. Же болбосо билбейм, бул өлкөдө андай эч бир оюбузду айтпай жашайлы. Кайра тергөөчү алмашты. Кайра камайм деп корутундулар чыгарып атат. Эмне деген бул? Басым жазып атат, кысым жазып атат. Не деген бул? Тергөөчү деген процессуалдык өзүнчө бир жоопкерчиликтүү адам. Анын ишине кийлигишип кама деп ыйлап келди мага тергөөчүлөр. Же болот. Кысып атат өйдөдөн деп ыйлап айтышты. Мына ички иликтөө жүргүзүп бериңиздер ушундай адамдарды. Менин кылмыш ишим токтогончо ошолордун баардыгын кызматтан кетирип бериңиздер. Мына ошондо мен адилеттүүлүк бар экен деп айтам. Мына жетекчилик мага кысым жазап, мен эртең бүрсүн камалып кетишим мүмкүн. Өзүңүздөр күбө болуңуздар, эл журт. Мына менин адилеттүүлүгүм үчүн күрөшүп талашып бериңиздер. Эгерде сиздер талашпасаңыздар, анда Кыргызда бир чыгаан деле, бир күрөшөм деген деле бир дымактуу адам чыкпайт. Мен үмүттөнүп ушул өлкө башчыга кайрылам. Менин ишимди өз көзөмөлүңүздөргө алып бериңиздер. Мына ички иштер бөлүмүн тыкыр иликтеп, областтык ким тийиштүү баардыгын жоопко тартып бериңиздер. Иликтеп бериңиздер. Менде чоң көргөзмөлөр бар. Менин өзүмдүн чоң иликтөөлөрүм бар. Алардын баардыгын мен убакыттын келиши менен баардыгын сиздерге айтам жана далилдегенге аракетимди кылам. Рахмат.